Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 13 июлдагы маалыматына караганда, акыркы бир суткада COVID-19 10 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 2123 кишиге жетти. Вирус соңку бир суткада дагы 1292 адамдан жаңы аныкталды. Анын ичинен эң көбү Бишкек шаарында катталды. Расмий маалыматтарга ылайык, ушуну менен вирус жуктургандардын жалпы саны 142 270 адамга жетти. Андан 119 694 бейтап айыкты. Ушул күндөрү 4587 адам ооруканада жатат. Алардын ичинен 219 бейтаптын абалы өтө оор, 1352 кишиники оор деп бааланууда. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетине Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районундагы селден каза болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга жардам берүүнү, табигый кырсыктын кесепетин чукул арада жоюуну тапшырды. Ал кырсыкта мерт болгондордун жакындарына көңүл айтты. Аксы районунун Ак жол айыл аймагындагы селден 6 киши каза болду. Дагы 2 киши изделип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 12 июлда кечинде кыска мөөнөттүү жааган жамгырдан улам коктук олоттордон сел түшүп 8 кишини агызып кеткен. Арасында 2 өспүрүм бар. Түндө 2 эркектин жана 4 аялдын сөөгү табылган. Алардын тек жайы такталып жатат. Маалыматка караганда көз жумгандардын 6-өө бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Кыргызстан Кытай тарап менен эки өлкөнүн чек ара бекеттеринен жүк өткөрүүнү көбөйтүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет. Мекеме Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен Кыргыз тарапка чек арадагы өткөрүү пункттарынын кызматкерлерин, айдоочуларды, товар ташыган адамдарды коронавируска каршы эмдөөнү сунушташкан. 12 июлда бажы кызматынын төрагасынын орун басары Кыялбек Мукашев Кыргызстан менен Кытайдын чек ара бекеттеринен күнүгө 30-35 гана автоунаа өтүп жаткандыгын айткан. Ал муну Кытай Кыргызстанда калктын 70% эмделиши керек деген шарт коюп жаткандыгы менен түшүндүргөн. Элчилик бул маалыматты четке кагып, Кыргызстанга мындай талап койбогондугун билдирген.